Ал жин-перилерге Магатхандын аскеринин да калы жетпей койгон. Магатхан. Жакшылап ойлон. Сахнада актер, актрисаларды гана көргөнүбүз менен көшөгөнүн артында канчалаган эмгектер жатат. Алардын бири Гүлнара Суранчиева. Сахнага чыккан актрисалар адегенде Гүлнара эженин колунан өтүп, образына ылайык грим жасатышат. Советтер Союзу жоюлганда 2 айла, 3 айлап, 5 айла акча албай калган күндөрүбүз болду. Ошого карабастан башка жактан кошумча иш иштеп, балдарды багып, өзүбүздү багып дегендей иштеп кеттик. Кетип калган жокпуз. Кээ бирөөлөр чыдабай базарга чыгып кетти, магазинге чыгып кетти, башка жумуштарга чыгып кетти. Көпчүлүгүбүз ушу жерде калдык. Бала чагынан театр дүйнөсүнө жакын болуп, жергиликтүү театрларда бир нече ролдордо ойногон. Кийинчерээк сүрөттү да мыкты тарткандыктан грим жасаганды бат эле өздөштүрүп алган. Азыркы тапта дал ушул Кыргыз драм театрында иштегенине быйыл 42 жылдын жүзү болуптур. Эмне болсо да ошол жерде гримде эженин жанында отуруп алып, үйлөрү болгон жетишпеген ишти да арманыбызды да айтып, эжеге даттанып айтып келебиз. Мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Эже өзүнүн кеңештерин эч качан тартынбай берет. Жакшы адам. Мен институт 79 жылы келгем. Ошондон бери иштешем эжемен. Эжедей аял заты жок болуш керек деп ойлойм. Мен ошентип ойлойм да өзүм. Кыргыздын мен деген уулуу актрисаларын гримдеп, аларды сахнага даярдаган күндөрү күнү бүгүнкүдөй эсинде. Жана ал адамдар түбөлүк жүрөгүндө сакталаарын айтат. Бакен эже как раз канекейде ойноп атканда 2 чач улачыбыз. Анан мен жанымда кызды калтырып коюп, сахнага тиги залга кетип калгам. Бир убакта карасам эле бир чач улап, анан ичке кичке чачты улатчы, анан үчү бекилбей калыптыр. Бир убакта карасам жанып баратат. Кандай аттап-буттап жеткенимди билбейм. Ушундай келип туруп эле эже деп акырын эметсем, дагы эже бирдекени сезди окшойт. Анан как раз чыга турган болуп калды, ошол чыгып келди, келер менен сразу бекитип чачын. Аз жерден ошо элдин арасында түшүп кала жаздаган да чач. Адам катары мээримдүү, эмгекчил жана өзүнүн сабырдуулугу менен бизге үлгү дейт кесиптеши. Биякта Гүлнара эже менен иштеп калганыма 3 жыл болду. Ушу грим сабагы ачылып калып эле Гүлнара эженин колунан окуп калдык. Бир жыл окудук, 1 жыл практикада жүрдүм, анан уже 3-чү жыл уже гримде иштеп атам. Эми эженин эмгеги аябай зор. Биринчи сымылдап кирип иштеп баштаганда артисттердин жанына жологондон мындай тартынасында, может бир жерин туура эмес жасап койсом эмне деп айтат деп ошондон чочуркап, эже болсо давай уверен эле гримдеп иштеп башта деп давай иштегин. Сабир эже менен бир окуя болду. Немени коюп атабыз. Жаңы чыккан ушу келиндер козголоңу. Эже өзү ошо ролду өзүнө мындай ылайыктап жаздырып алган да, негизи. Кичинекей чач өрүп, жолугун жакшынакай кылып байлап эметип койчумун да. Анан унутуп калыптырмын эжени. Правда, бир унуттум, 2 унуттум. Экөөндөн кечирим сурап, эже, пожалуйста, ушуну көп болот дегендей, мындай деп 3 унуттум. 4-үнчү унутканда эже кыйкырып урушту. Правда. Чачын өрүп, жолугун байлап, урушуп атат, унчукка кетип калдым. Анан бир күнү карпа көрпө чыгып калдым. Анан басчы бери деди, анан баардыгын барсам, ай, сен кандай кудай арган кызсың? Киши урушуп атканда жок дегенде кайша айтып койбойсуңбу дейт.
Айзада Нурадилова, Гүлчоро Казымкулов, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.